О, кереметтүү күз. Мана бир кезде эрте жазда жакшынакай бүчүр байлап, жалбырактарын чыгарып, мөмө байлап, гүлдөп, ушундай бир Аллах Тааланын берген мөмөлүү дарактары. Мана биз алардан дәм таттык. Мана эми азыр саргая баштады. Караңыздар, өмүр деле ушинтип өтүп атат да. Жаш болдук, анан жетилдик, анан улгайып баратабыз. Ошондуктан бул жашоодо пенделер, адамзат ким экенибизди билип, эмне үчүн жаратылдык, жаратылыш максатыбызды билип, улуу жаратуучубузду таанып, ибадаттарды аткарып, анан пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям осият кылып таштап кетпедиби? Эркектер аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла, о аялдар күйөөлөрүңөрдү сыйлагыла деп. Ошол мамилени эмне үчүн биз сүннөткө ылайыктуу кылбайбыз? Мен мисалы үчүн бүтүндөй ушу талабаларыма, жамааттарымда күйөөлөрүңөрдү сыйлагыла, жакшы көргүлө, жакшы ширин сөздөрүңөрдү айткыла. Бардык эле момундай жалбырактарга окшоп саргайып, улгайып баратат көпчүлүгү. Мына эми ошол Аллах Таалам канча өмүр берди, ошону жакшынакай кылып сүрөлү, жакшынакай мамиледе бололу, таксырым дегиле, байым дегиле, тиги өкүмдарым дегиле, атасы дегиле деп айтып атам. Анан көп эркектер, мырзалар, артистанбай жөн сүйлө деп ушундай бир копол мамиле кылышат экен. Дуа бериңчи, мен сабакка жөнөп атам десе, кете бербейсиңби, артистанбай? Ушундай бир сөздөрдү айтпаңыздар, суранам мырзалар. Ушу байбичелериңерди, келинчектериңерди, жөнөп калдыңбы дерсе, амин, жакшы барып илим булактарынан Аллах Таалам руханий дүйнөңө азык салсына, жакшы окуп келген, Куранды сонун окуп калгын деп эле дуа берип койбойсуздарбы эми? Анан артистанып, эмне алар эмне артист болуп сахнада жүрдү эле, микрофон кармап жүрдү эле, же драм театрдан артист болуп жүрдү эле. Мындай бир жакшы сөзүңүздөрдү айтыңыздар мырзалар. Анан мен айтып эле атам, силер күйөөңөрдү жакшы көргүлө, сүйгүлө, сылагыла, мынткиле. Эмне үчүн силерден андай кайтарым болуп атат? Мырзалар, сиздер да жакшы көрүңүздөр. Тиги атынчам деңиздер, ажы болсо ажыбуу деңиздер. Жуаным, келдиңби сабактан? Чарчап калбадыңбы? Бир жарым саат эс алып алчы, өзүм эле чай коеюн деп жөнөп калыңыздар эди. Менин талабаларым сиздердин зайыптар. Ой, таксырым коюң, өзүм эле чай коем деп жөнөп кетишет сиздердин сөзүңүздөргө ээрип. Бир жакшы сүйлөңүздөрчү, жакшы мамиле кылыңыздарчы. Анан качан мамиле кылабыз? Качан? Күндө эле эгерде бир туура эмес сөздөр болуп калса, мен кокуз бүгүн жаман тиктеп койбодумбу? Туура эмес сүйлөп койбодумбу? Кечирип коюң, ыраазысызбы деп ыраазычылыкты азыр сурай берели, күндө сурай берели. Качан адам рухун тапшырарда, жатып калганда, эч нерсени билбей калганда, ыраазысызбы? Биз ыраазыбыз, ой, ыраазысызбы деп. Эмне үчүн биз качан ошондой бир кыйналып аткан абалда, Азраил алейхиссалам келип калган абалда сурашыбыз керек? Азыр сурай берели, азыр жакшы мамиле кыла берели. Мына жапжашыл жалбырактардай болуп, соп-сонун бир караңыздарчы кандай керемет, өмүр өтүп атпай мына. Жашылдар сарыга айланды. Анан эртең эле түшөт бардыгы жалбырактар жерге, эч нерсеси калбай. Адамдар деле ошентип өмүрү түгөнөт, кетет. Андан көрө жакшы мамиле кылып калбайлыбы бардыгыбыз бири-бирибизге? Мырзалар, жакшы көрүңүздөр аялдарыңыздарды, келинчектерди жакшы көрүңүздөр. Жакшы сөзгө бизде аялдар деле муктаж, ошону айтыңыздар. Суранам сиздерден. Ушул пайгамбардын сүннөтү менен жашайлычы, кандай кооз мамиле кылган зайыптарына, куттуу жубайларына эмне үчүн өрнөк албайбыз? Жакшы көрүңүздөр зайыптарды. Ассаламу алейкум.